Мен Култаев Сейтек Кулмаматович 1984-жылы 17-июнда Сузак районуна караштуу Актоо айылында жумушчунун үй бүлөсүндө туулгам. 1990-жылы номер 12 Шабданбай Абдыраманов атындагы жалпы орто билим берүүчү мектебине 1-класска барып, 2001-жылы 11-классты бүтүргөм. Ошол эле жылы Кыргыз мамлекет дене тарбия жана спорт академиясынын Жалал Абадта филиалына киргем. 2006-жылы ийгиликтүү аяктап дене тарбия мугалими деген дипломго ээ болдум. Эмгек жолумду 2022-жылы номер 22 Апыгайдар атындагы жалпы орто билим берүүчү мектеп мекемесинде дене тарбия мугалими болуп орноштум. Ошол жылдан бери үзүрлүү эмгектенүүдөмүн. Класс бүгін дене тарбия сабагына толугу менен даяр. Түз тургула. Саламатсыңарбы? Бүгүнкү тема волейбол оюнунун топту ылдыйдан алуу жана капталдан алуу. Максаты ылдамдыкка, чыдамкайлыкка жана командалык ишке дайындайт. Оңго, солго, артқа кайрыл, солго, ордуңда кадамда 1 2 1 1 2 3 алдыга кадамда. Денени түз кармайбыз, тулкубайды түз кармап, буттун учуна басабыз. Жөн басабыз. 1 ордуңарда, 2 1 алга, кадамга. Буттар кичине ийилген абалда, денени түз коюп, колду алдыга сунабыз болушунча. Түз, 2 кол бириктирилген алабыз. Амарсатыр буттан болуш керек мындай. Артқа кайрыл, беребиз. Кийинкиге беребиз. Ылдыйдан. Ушундай турат. Топ мындай келсе мына, капталдан. Капталдан беребиз. Капталдан. Торчодон өткөрөбүз. Экинчилер тордун бул тарабына өткүлө, бирлер бул тарапка тургула. Ойнодук. Бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөлөр ар тараптуу инсанды тарбиялоо үчүн колунан келген баардык күч аракеттер жумшашууда. Өлкөнүн өнүгүүсү сапаттуу адистерге көз каранды. Сапаттуу инсанды даярдоо мугалимдин ийгилигине байланыштуу. Андыктан мугалимдик кесип тынымсыз эмгекти, кайрымдуулукту жана жоопкерчиликтүү шарт кылган кызмат. Мугалим билимдүү жана жөндөмдүү болууга тийиш. Анткени ал ар дайым инсан тарбиясы менен алектенгендиктен кызматындагы кыпындай гана ката, жоопкерчисиздик, кош көңүлдүүлүк жана туура эмес кадамдар бир үй бүлөнүн, коомчулуктун жана мамлекеттин келечегине балта чабат. Мына ошондуктан мугалимдин да, окуучулардын да таалим тарбиясы өтө маанилүү. Мугалимдердин жалпы мааниде 5 негизги милдети бар. Алар билимге үйрөтүү, башкаруу, адистик, адамдык сапаттарды калыптандыруу жана жол көрсөтүү. Бул милдеттердин бири-бирине тыгыз байланышта жүргүзүлүүсү анын жеке ишмердүүлүгүнө байланыштуу. Күн санап мугалимдин маанилүүлүгү, милдети жана жоопкерчиликтери жогорулай баштады. Баштагыдан дагы да көбүрөөк эмгек кылып, коом жана өлкө талап кылган инсандарды тарбиялап чыгуубуз шарт. Мындай ары түйчүктүү, ары маанилүү жоопкерчиликти орундатуу үчүн ар бир мугалим өз кесибинин сырларын, методикасын жана адамдык өзгөчөлүктөрүн өзүндө калыптандырышы керек. Бул кесипти терең тарыхы бар. Башаты адамзат жаралган заманга барып такалат. Андыктан эң улуу кесип мугалим десек жаңылышпасак керек. Окуучуну билим менен сугарган, ага таалим тарбия берген, керек болсо ага жан дүйнөсүн кылышы керек. Бул кесипти терең тарыхы бар. Башаты адамзат жаралган заманга барып такалат. Андыктан эң улуу кесип мугалим десек жаңылышпасак керек. Окуучуну билим менен сугарган, ага таалим тарбия берген, керек болсо ага жан дүйнөсүн тартуулаган, анын тагдырын ойлонгон мугалимди
başka adam menен salыштыруу мүмкүн эмес. Balki mına ушул өзгөчөлүктөрүнөн улам muallim эң ыйык жана пайгамбар кесиби деп сыпатталган чыгар. Sport adamды күчтүү жана эмес, тартиптүү да кылат. Бүгүн аракет кыл, эртең сыймыктан. Дене тарбия бул адамдын ден соолугун чыңдоого үчүн ылдамдыгын жана чыдамкайлыгын өнүктүрүүгө багытталган машыгуулардын жыйындысы. Ал окуучуларды сергек жашоого үйрөтөт. Президентибиздин инсандын руханий адеп аклагын өнүгүүсү жана дене тарбия жөнүндө жарлыгынын дене тарбия жана спорт каражаттары аркылуу өсүп келе жаткан муунду жарандык патриоттук тарбиясын жогорулатуу максатта ар кандай спорттук мелдештерди Кыргыздын улуттук оюндары, тогуз коргоол, аркан тартыш жана футбол, волейбол оюндарды, байрамдык иш-чараларды өткөрүп келем.